Таанышып алыңыз. Бул Улук Жумаев аттуу блогер. Ал соц тармактардын колдонуучуларына кредитиңиз болсо, же унаа утуп алыңыз келсе, көрсөтүлгөн номерге 500 сомдон салып, билет алып, оюнга катышуу керектигин айтат. 100 000 сом керек болсо, лайк басыңыз. Ал эми кредитиңиз болсо, комментарийге плюс калтырыңыз. Сизге машина керек болсо, жакшылабыңыз. Чөткий кылып өткөрүп берем. Масло ойдон машина сизге жаккан болсо, болду, мага ошол жетиштүү. Оюнга катышуу үчүн акча салыш керек деген номер М-банк тиркемесинде Жумаевдин өзүнө таандык экенин көрүүгө болот. Анткени менен ал оюндун качан, кайда болору айтылбай эле, жыйынтыгы тууралуу отчет бере турганын жазган. Биз Улук Жумаевдин буга чейинки жана алдыда болот деп жаткан оюндарына акча салып, алданып калган бир катар адамдар менен байланыштык. Алардын бир нечеси бизге билет алуу үчүн акча салгандан кийин дароо блоктоп салганын айтса, дагы бири оюндун качан, кайда өткөнү белгисиз экенин башында убадалагандай отчет бербегендигин айтышты. Мен дагы 5 ойун алдым. Ар бирин 200 сомдон элестеткиле. Мага ал учурда билетти жиберген жок. Эмне себептен мага билет жибербей атасыңар? Кайсы күнү болот деп тактап суроолорду жазган сайын суроолорум кете берди, ответ жок. Окуатты, жооп жок. Анан ошондо уже баягы подозрение кетти да. Баракчасын калтырган жокмун. Күндө карап аттым. Бир жума бою күттүм. Эч кандай маалымат жок. Бул күнү болот деген дагы маалымат жок. Өтүп атат деген дагы маалымат жок. Анан мен жөн эле акчамды ошол жака кетиргенимди түшүндүм да. Жазсам уже сообщение кетпей калды. Звонить этсем уже мен звоногум кетпей калды. То есть мен уже блоктоп таштаган. Бир билет алгам 800 сомго. 11-августта акчасын которгонмун. Анан эмне болду? Ошол боюнча жок болду. Ойноткучаң деле мени блоктоп койгон. Акчаны алып салгандан кийин. Элдин акысын жебестен мен 4 баламдын рускусын салганмын. Алдабастан акчаны кайтарып бергин десем, андан кийин уже блоктоп коюп жатат. Мен 1000 сомго алгам, карындашым 850 сомго, бетки иним дагы 1000 сом алдым деп ошондой. Оюн эмне болду экен десем, кийин эле немелерден, интернеттен көрүп калдым мен. Улук Жумаев ушундай алдаптыр дегенден кийин биз неместе Инстаграмга кирсем, бир деле оюндун болгону, отчету жок, эч нерсеси жок да. Ооба, блоктоп жазсам, эме кылып бар жактан блоктоп салган. Сураган эмне кандай ойнотулабы, эмне болду анан деп жазган эмес. Анан кайра звонок кылдым, еще кийин блоктоп салып туруп ошол блок боюнча. Биз блогерлердин оюнуна катышуу үчүн көрсөткөн байланыш номерине да жазып көрдүк. Ал бизге кийинки оюн 16-февралда боло тургандыгын айткан. Улук Жумаев 5-январда Subaru үлгүсүндөгү автоунааны утуп алды делген жаранга унааны тапшырып жаткан видео жүктөгөн. Андан көп узабай эле соц тармакта айрым блогерлер Жумаев эч кандай унаа ойнотпогонун, утуп алды делген бала менен сүйлөшүп алып, элди алдап видео чыгарып жаткандыгы тууралуу айтып чыгышкан. Көпчүлүгүн биз акча салганбыз, бирок бизге билет келген жок. Жана бизди заблок кылып кой дегендер өтө көп болду да. Өзүн арзы кулас карали деп тааныштырган блогер унааны утту деп тапшырган жаран аны албагандыгын айтып, Жумаев элди алдап акчаларын алып жаткандыгын, эч кандай оюнда өткөрбөгөндүгүн айтты. Ал жабыркагандарды чогултуп атайын WhatsApp группада ачкан. Бактияр деген Subaru'ну утуп алган бала кайсы жакта экен ал? Бактияр деген байке Ысык көлдөн болот экен. Досторунун айтымы боюнча Бактияр байке негизи билет эле алган эмес экен. Өзүрү айтты магачы. Бул негизи билет эле алган эмес экен депчи. Болгону тартылган, мынчалык болуп кетет деп ойлобосо керек ал делечи. Балким ага бир 10 000 сом акча бергендир, же бир 20 000 сом бергендир. Ушундай түш бере коюңуз депчи. Буюрсун, канча билет алдыңыз силер? 7 билет. Биз унааны утуп алды делген Бактияр аттуу жарандын өзүнө бир канча ирет байланышууга аракет жасаганыбыз менен андан эч кандай майнап чыккан жок. Мындан улам биз анын бир тууганы Данияр Мамытовдон маалыматты тактап көрдүк. Ал эгизи эч кандай унаа утпаганын айтты. Утпаптыр, тигили балдар эле алдап тартыптыр. Видео ролик реклама деп эле алдап тартылыптыр. Деп эле тартылып болгон экен да. Билбестик менен ушундай алдаган экен да, бул жактан тартылып коюп турган, эртеси интернетке мына утуп чыгарып койгон турбай. Аны кайра бул тиги ким, Улук Жумаев мен артымдан блогерлер түшүп атат, тартып коелучу деп суранып, жалбыратып кайра ушинтип неме кылыптыр да. Бактарда биз менен кеңешпей эле кутулайынчы деп эле мындай тартылган экен да. Анан мунун артында коркуттулар барбы, жокпу билбейм, Бактияр айткан жок. Кенеде темир үчүн мен бир тоомдон айрылбагандай болушум керек деген. Анан биякта эми баары бир деле Улук Жумаев
конкретно жооп беришет. Чекит медиа Улук Жумаевга бир канча ирет байланышууга аракет жасап көрдү. Бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Блогер Улук Жумаев оюн деп атаган схема тууралуу финансы көзөмөл кызматына байланыштык. Мекеменин өкүлү учурдагы блогерлердин оюндарында лотереянын белгилери бар экенин, бул мыйзам бузуу экенин айтты. Эске салсак, Кыргызстанда лотерея өткөрүүгө тыюу салынган. Профессионалдык лотереяларды жалпы бир гана мамлекеттик лотереялык компания өткөрө алат. Лотереялык ишмердүүлүктүн ичинде стимулирующий лотерея деп коебуз. Байге фонддорун коюшуп, булар деген бир торговый центр болобу, же болбосо автозаправочный станциялар болобу, ошондой сыяктуу мекемелер өздөрүнүн ыдарларды кызыктыруучу лотереяларды өткөрүшөт. Мындай лотереяларды өткөрүү үчүн биздин мекеменен атайын уруксат кагазын алууга тийиштүү. Азыркы учурда жанагы интернет масс медиаларда болуп аткан ар кандай блогерлердин же болбосо ар кандай бир личносттордун 1000 сомдон же болбосо 500 сомдон 2000 сомдон акча чогултуп бир билеттин баасы ушундай деп бир айда бир жолу бир машина ойнотуп же баалуу кагаз же баалуу бир байгелерди ойнотууган бул мыйзамсыз деп эсептелинет. Бир 500 сомго же 1000 сомго билет сатып алдым, розыгрышы бир жумадан кийин болот дей турган болсо бул мыйзамсыз. Кимге просто бесплатно Мерседес керек тугандар? Главный бул жерде тугандар. Желание болуш керек. Биз бул материалды жасап жатып, Улук Жумаев өңдүү жарандарга билет сатып, оюн деп атаган схема менен иш алып барып, өзүн ОМК деп атаган Өмүрбек Касымкулов аттуу блогерди да көрүп алды. Ал дагы унаа утуп алыш үчүн 699 сомго билет алуу керектигин айткан. Жогорудагы блогерлер азыр дагы автоунаа ойнотобуз деп элдин акчасын алып жатышат. Эсиңизде болсун, Кыргызстанда мындай оюндарды ойнотууга мыйзам тарабынан тыюу салынат. Эгерде кимдир бирөө дал ушундай схема менен акча салып билет алыңыз, унаа же башка кызыктыруучу белектерде бар деп жатса, ага катышып шылуундардын торуна түшүп калбаңыз. Мындай учурлар болсо, укук коргоо органдарына кайрылсаңыз да болот. Чекит медиа буга чейин да бир катар мыйзамсыз иштерди элди алдаган шылуундардын бетин ачкан. Биздин каналга катталып, чындыкты билиңиз.